30 жылдан beri bazarlarda eelеп отырған bazar ээлери өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Барыңыздарга маалым болгондой, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардагы ижара акыларын базар ээлери 2 эсеге арзандатып берүү тапшырмасын койгон болчу. Мындан улам Кыргызстандагы бир катар базарлар ижара акысын 30%дан 50%га чейин арзандатканы маалымдашты. Ал эми биз бүгүн Кыргызстандагы эң ири соода базар болуп эсептелинген Дордой базарына келдик. Бул жерде дагы ижара акылары, жерге болгон ижара акылары 30%дан 50%га чейин арзандатылганы айтылууда. Жаңы эрежелерге ылайык базардын дүң соода катарларында жер тилкесинин ижара акысы 2 эсе төмөндөйт. Ал эми чекене соода катарларында 30%га азая тургандыгы маалымдалды. Биз ар дайым мамлекеттин саясатын колдоп келгенбиз. Мынакей 30%ке чүрөлүү деп чечим кабыл алдык да. Анан кийин жанагы субарендалар, жана доллар менен чоң немелерди айтып, хозяин контейнерлери алар менен дагы иш жүргүзүп деметип атабыз. Аларды 2 эсе эмеге чүргүлө 50% ылдыйлаткыла деп алар менен азыр иш жүргүзүп Дордой базарынан тышкары каладагы Аламүдүн базары 30-50%га ижараны төмөндөтсө, Ош базарында жана Дордой Дыйкан базарында да ижара акысы 30%дан 50%га чейин азайтылган. Мындан тышкары бир катар чакан базарларда да соода орундарын арзандатуу иштери жүрүп жатканы айтылды. 15 000 сом төлөгөндөр азыр 12 000 сом, 11 000 сом төлөп калат. 5 000 төлөгөндөр 2,5 000 сом төлөп калышат да. Болуп жаткан кырдаалга байланыштуу ошо ишкерлерди колдоо максатында ушундай жеңилдиктерди жараттык. 30%га төмөндөттүк. Бизде негизи жаңы базар шарттары аябай жакшы буюрса. Албетте мындай арзандатуулар базар ээлерине карата бийликтин катуу сынынан кийин орун алды. Өз кезегинде соодагерлер да түйшүктүн жеңилдегенине ыраазы. Деген менен сатуучулар жер тилкесинин ижара акысынан тышкары базарлардагы контейнерлердин баасын да төмөндөтүү өтүнүчү менен кайрылышты. Анткени асман чапчыган баалар дал ушул контейнердин ижарасына кептелүүдө. Например, мен айына 4700 сом төлөйм. Эми муну арзандатып берсе кыйла бизге деле жакшы. Анан главный арендада тургандарды арзандатыш керек да. Арендада тургандар, например, биздин рядта 30 000 40 000 сомдон төлөшөт. Мамлекеттин бизге колдоо көрсөтүп атканы туура деп ойлойм. Бул жердин өзү болсо керек. Контейнерди хозяиндар менен сүйлөшүш керек. Хозяиндар ушул жер контейнердин арендасын арзандатып берсе, мисалы 30 000 болсо, ошону 15-20 000 кылып берсе деле бизге жакшы болмок. $500 берем. $500 берем. Патент беребиз, охрана беребиз. Охранада мурда 1200 ал 1600. Жакшы болушу жакшы эле болот. 30% арзандатып берсе, элге жакшы болот. Чынында элге жакшы болот. Дордой базарына киргенде эле сатуучулар базардагы түзүлгөн шарттарга нааразычылыктарын билдиришти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына ушундай базар ичиндеги жолдор муз каптаган, мындан тышкары үстүндө чатырлары дагы тосулган эмес. Сатуучулардын айтымында мындан тышкары дагы базарда бир топ эле көйгөйлөр жатат. Эми бизде эми болим эми мындан хуже баягы суу агып, кар агып аткан базарлар дагы бар да. Дордой деп дүйнө боюнча эң чоң базар дейбиз, бирок стоянка жок. Эми шартты көрүп атпайсыңарбы? Эч кандай шарт жок. Суукта турабыз, чайдын ысык. Парковкага берилген жерлердин бардыгын место кылып алган. Дордойдун ичи жарымы пустой. Элдин бардыгы сыртка чыгат. Ал эми Дордой базарынын жетекчилиги төмөндөгү жагдайды эске алуу менен базарды реконструкциялоо иштери башталып, тийиштүү шарттар түзүлөт деп ишендирди. Ошондой байларды беребесин. Бизге ошол карапайым элге мындай ошол патент боюнча эле калды. Салыкка байланыштуу нааразычылыктар буга чейин ККМге байланыштуу экени баарына маалым. Эң кызыгы мындай жагдайга салык кызматынын чабал иши да себеп болгон сыягы. Анткени соодагерлер ККМге байланыштуу аларга эч ким түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй жаткандыгын ачыкташты. Түшүндүрүү иштери абсолютно жүрбөй атат да. Например, мен муну базарда турам кечке. Мага эч ким келип налогыйдан түшүндүргөн жок. Мынандай болот, арзан болот, мындай выгода. Мен өзүм башыман өткөн үчүн, билген үчүн мен кошуналарыма деле айтып атам, ККМ наоборот бизге арзан түшөт, чем патентке караганда деп. Себеби салык кызматкерлери өздөрү буну түшүндүргүсү келбеди. Ага өздөрү кызыкчылык болгон жок. ККМ кылабыз деп ККМден документ чогултушу биз жөнөкөйлөштүрүп койсо болмок. Мисалы үчүн бир сумманы айтып, мына төлөйсүң деп
саудагерлердин баары эле каршы эмес налогкачы. Ал эми салык кызматы көзөмөл кассалык машиналар боюнча ар бир базарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Жерлерде базарлардын администрацияларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, протоколдук жыйындар өткөрүлгөн. Түшүндүрүү иштери буга чейин деле жүрүп келген, мындан бягына деле жүрүп атат. Салык кызматкерлери арасында коррупциялык иштер арбын экенин буга чейин Камчыбек Ташиев да маалымдаган. Мындан улам тийиштүү кызмат бул жаатта ыкчам иштерди жүргүзүп, анын натыйжасында Дордой соода базар комплексинде салык чогултууга жооптуу болгон 5 салык кызматкери кармалган. Алар өздөрү баюу максатында коррупциялык схеманы уюштурган. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.